Кутман күн баарыңыздарга достор. Бүгүн өтө пайдалуу маалымат менен бөлүшөмүн. Видеону аягына чейин карап, каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып алыңыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы учурдун замандын талабына ылайык автомат стиральный машина. Көбүбүз тура эмес колдонгондуктан бат эле бузуп алабыз. Өзүмдүн тажрыйбам менен жана да интернет булактарынан тапкан маалыматтар менен сөзсүз түрдө бөлүшөмүн. Эң алгач кир машинаны жууганда ушул жеринен баштайбыз. Иштери налет болуп кетет. Ушундай порошоктун чачырандалары чачырап, андан кийинки жууй турган жерибиз, ушул ичи жакшы кириңизди таза жуубай жатса, барабандын ичинде налеттор болуп калат. Аны дагы тазалашты сөзсүз түрдө көрсөтүп беремин. Андан кийин жаман жыттардын чыгуусу ушул кирлерге байланыштуу. Ушул жерге топтолуп калат дагы, ар түрдүү жаман жыттар чыга баштайт. Ошол себептен жумасына бир жолу ушундай кылып жууп турсаңыз, машинаңыз эч кандай зыяндуулукка учурабайт. Андан кийинки жууй турган жерибиз бул ушул фильтр деп коет. Алгач суусун агызып алабыз, ичинде суу болот. Эгер түшүнбөсөңүз, ушул жерде инструкциясын окусаңыз болот. Ушундай кир суу чыгат достор, себеби бул жерге жалаң гана биз чөнтөктөрүн жакшы карабай салып койгонубузда пырлардын бардыгы ушул жерге келип түшөт. Сууну толуктай агызгандан кийин гана ачасыз. Мынакей достор, суусун толуктай агызып алдым. Эми бул жагын ачабыз. Сөзсүз түрдө кайра жууп салганда жакшы бураңыз, ачылып кетпегидей болуш керек. Мен 2 жумадан бери жууй элекмин. Ушундай пырлар чыкты. Сөзсүз түрдө чөнтөктөрүн карап салганга аракет кылыңыздар. Бул жакты дагы тазалап жууп, андан кийин кайра жаап салып коебуз. Жууп атканда сөзсүз түрдө этияттайбыз. Мен ар дайым коркорум, сындырып алам деп, өтө назик көрүнөт. Ар бир буюмду баркына жетип, убагында тазалап карасак, көпкө чейин бизге жумуш жасап берет. Аял заты үчүн эң негизги биздин жумушубузду жеңилдеткен бул биздин машинабыз болуп эсептелет. Андан соң ушул эле айна сууга мен 70 же болбосо 80% 2 чайный ложка менен уксус куюп алсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө эч кандай жыт калтырбай, жылтыратып жууп берет. Бардык жерин тегиз кылып, таптаза кылып сүртүп чыгабыз. Калооңузга жараша, шартыңызга карап, сода салып койсоңуз дагы өтө жакшы. Өзүңүздүн ар түрдүү средстволоруңузду дагы колдонсоңуз болот. Ушул жерин сөзсүз түрдө таза жууганга аракет кылыңыз. Кандайда бир кирлер калып кетсе, жыты чыгып калат. Бул жакты дагы жууганды унутпайбыз достор, себеби айнанын чачырандалары ушул жакта калып кетет. Бардыгын тазалап сүртүп алгандан кийин эми ушул барабандын ичин тазалайбыз. Кириңиз таза жуулбай жатса, же болбосо жакшы сыкпай жатса, ошол жакта налеттор болуп калган болот. Ал үчүн эмне колдонобуз десеңиз, лимонный кислота колдонобуз достор. Менде 15 грамм гана калыптыр. Сиздер 100 грамм саласыздар. Өзүбүз порошок айна салган жерге салып,
Андан кийин жөн гана жаңгызып койбойбуз. Барабандын өзүнүн ческасына коебуз. Азыр көрсөтүп беремин. Бул жерде 2 кнопка турат. Звездочка бириктирип, ошол кнопканы экөөнү бирдей басканыңызда алгач жандырып алабыз. Ичине эч нерсе салбайбыз. Экөөнү бирдей басканыңызда чистка барабан өзү коюлат. Андан соң өзү убактысын эсептеп чыгат. 1,5-2 саатка чейинки аралык болот. Андан кийинки сиздерге пайдалуу маалымат. Эгер машинаңыздар 6 килограммдык болсо, сөзсүз түрдө 6 килограмм салыңыздар. Оор эмес, же болбосо жеңил эмес. Ошондо оор болгондо күч келип калышы мүмкүн, а жеңил болсо тескерисинче өтө тез айланып, барабаны бузулуп калат. Эгер канчалык салам деп билбей жатсаңыз, ушул мен көрсөткөн жарымына толтурасыз керди. Андан соң үстүнө суу куюлат дагы, ошо менен туура болуп калат. Достор, видео жаккан болсо, сиздерге пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк коюп, комментарий жазып, каналга катталып алыңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар, оорубаңыздар, бар болуңуздар.